Түркиядагы мекендештер жаңы жылдык Балаты майрамын белгилешти. Уюштуруучулар тарабынан даярдалган атайын программага Анкара шаарында жашап, иштеп, окуп жүргөн кыргыздар катышышты. Өнөрлөрүн тартуулоо үчүн Кыргызстандан белгилүү ырчы Аскат Мусабеков жана Анталия таланттарынын тобу келишти. Өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп колдон келген аракетибизди жасап келебиз. Жаңы жыл майрамына Түркияда маани берилип, чоң майрам деп эсептелбейт. Андыктан өлкөбүздөгү элестер, эскерүүлөрүндө калган мекендештер бүгүн жаркын маанайда Анкарадагы борбордук тойканада чогулушту. Бардыгы көтөрүңкү көңүлдөр менен жайдары болушуп, майрамдык кийимдерди кийип келишкен. Бул кечеге Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги, Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү жана Анкара университетинин профессору өз үй бүлөлөрү менен келип катышышты. Ушул келаткан жаңы жылда дайыр жолу ушул баарыңыздарга, ишиңиздерде, окууңуздарда, бардык жагыңыздарда ийгиликтерди калып, дайым ушундай ынтымактуу болуп эле, ушундай кичинекей биздин иш-чараларыбызда ушу өзүңөр уюштуруп аткан чогуу мекендештер, ушуларга жолугуп, чогуу болуп, дайым ушу ынтымакта аман эсен жүрөңүздөр. Кай бар кыргыз ынтымак деп күн өткөн, кай бар кыргыз ынтымак деп күлөскөн, күрөшсө да бирин-бири жыгуу үчүн кучакташып алган бойдон күрөшкөн. Күрөшсө да бирин-бири жыгуу үчүн кыргыз кучакташып алган бойдон күрөшкөн. Кыргыз бар болсун, кыргыз аман болсун. Окуубуз, иштерибиз менен элибизге, журтубузга пайдабызды тийгизели деп бул жерде жүрүп атабыз. Бул жылда жакшы ниет менен узатып, анан алдыда келе жаткан 2020 жылда жакшы ниет менен тосуп алалы деп бүгүн бизде баш кошуп отурабыз. Чычкан жылы акыл ап келсин, мээлет ап келсин, сарам жал, байлык берекет ап келсин баарыңыздарга. 2020 жылыңыздар куттуу болсун. Ушул жылы акындар жакшы жазсын, баласыздар балалуу болсун, бойдоктор үйлөнсүн, кыргыз элинде тынчтык жакшылыктар көрүнсүн. Бардыгыңыздар алыста ар кандай максат менен жүрөсүздөр. Ошол ар дайым максатыңарга жеткиле. Ушу жаңы жыл жакшылык алып келсин. Мекенибизде ийгиликтер болсун. Түркияда көп жылдардан бери эмгектенип жүргөн айымдар да келишкен. Алар кыргыз элине каалоо тилектерин билдиришип, жаңы жылдык куттук айтышты. Мекендештер, кыргыз мамлекетинен, Түркия мамлекетине келип иштеп жүргөн кыргыз мигранттары бүгүн ушул жаңы жылдык 2020 жылдык куттоо үчүн ушул жерге бүгүн чогулуп отурабыз. Биринчиден баардыгыңыздарга майрамыңыздар менен, жаңы жылыңыздар менен куттуктайм, баарыңарга тез иштериңерге ийгилик тилейм. Анкарада окуп иштеп жүргөн жаштар да шаңдуу маанайда отурушту. Кече бардыгынын эсинде каларлык болуп, жаңы жылга болгон аруу тилектери менен бөлүшүштү. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жылда жакшылыктар алып келсиңизге. Жаңы жылга карата бул майрамга Кыргызстандан Аскат Мусабеков келип, өз өнөрүн тартуулап, аргендей тунук үнү менен көрүүчүлөргө ыр сунду. Чыгармачылыгын баалаган мекендештер эстеликке сүрөткө түшүүгө да ашыгышты. Ырчы болсо таланты менен баарына жакшы маанай тартуулады. Биринчиден ушул Турциядагы мекендештеримди, кыргызстандыктарды ушу келип келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Өзгөчө ушундай кече күнү Стамбул шаарында болду, бүгүн Анкара шаарында жаңы жылдык кече болуп концерт болуп атат. Келип мекендештердин көңүлүн алып, ырдап берип аткан абдан кубанычтамын. Эл маанайы жакшы. Бардык мен мекендештериме ушул
соолук, ишине ийгилик, аманчылык каалайм. Алыста жүрөсүздөр, аман эсен болуңуздар ар дайым. Анан кийин бүгүнкү өтүп аткан иш-чаралардан көңүлүмө толуп турат. Уюштуруучуларга чоң рахмат айтам. Ушундай бир көп иш-чаралар болсо, ар дайым катышып турууга болгон аракетимде жумшайм. Баарыңыздарга рахмат айтам. Жаңы жылың жакшылыктар жылы болсун, жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Анталиядан келген таланттар тобу Гүлжан Усупбаева, Орозбек Тоялиев жана Рамис Талайбеков аттуу чыгармачыл ырчылар биринен сала бири чыгып обон созушту. Ал эми Анкарадагы ырчы Тилекгүл Абылова дагы шатыра шатман шаңдуу ырлары менен отургандарды жандандырды. Алып баруучу жана ырчы жаш талант Бексултан Алимбеков концертти алып барып да, ырдап да коноктордун майрамдык маанайда отурушун камсыз кылды. 2019 жыл жаман өткөн жыл, соңку жемиштүү жылдардан болду. Мен ойлойм 2020 жыл дагы да мындан сонун жеңишке бай сонун жылдардан болот деп ойлойм. Себеби биз мында ушул алыста болсок дагы жалпы кыргыз мекендештер менен ар түрдүү тармакта мыкты деңгээлде иштерди алып барганга бел байлап калдык. Мындан ары дагы сонун тамырларыбызды жайып, ар кандай тармактарда иштерди алып барганга аракет кылабыз деп ойлойм. Ошон үчүн 2020 жылдан менин үмүтүм чоң. Кеченин ортосунда Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги, уюштуруучулар, ардактуу коноктор концерттин катышуучуларына сыйлыктарын жана белектерин тапшырышты. Ар дайым Кыргызстаныбыз аман болсун, маданияты көтөрүлө берсин бийиктикте. Анкарадагы Аманат фирмасынын жетекчиси Нурбек Табышев баштаган бир катар ишкер адамдар жыл сайын жаңы жылдык кечени мекендештери үчүн уюштуруп турушат. Бул жылы да келгендердин майрамдык маанайда болуп, көңүл ачуулары үчүн болгон аракеттерди кылган. Анкарадагы мекендештерибизге Кыргызстандагы атмосфераны түзүп берели. Жүздөр окшошпойт, бирок баары бир өз Кыргызстанда стандарты жана тамада менен, артисттер менен лотерея ойнотуп, лотереяда башкы белек болуп, ушу мекенибизге билет алып беребиз буюрса. Жакындары, туугандары Кыргызстанда бүт барды, бул жакта бүт барды үстү жабылышабыз да. Ама ошолорду бир арага алып келсек, кичине журулушуп, ырдашып, бийлешип, көңүл ачышып, сагынычтарын таркатышып, ушинтип кетишсе деген ойда бар. Бир аз да болсо позитивдүү энергия топтолот биздин мекендештерибиз. Кеченин аягында лотерея билети ойнотулуп, шанстуулар байгелерге ээ болушту. Жаңы жылдык маанайды издеп келген баардыгына жагымдуу балаттуу майрамына айланды. Кыргызстандагы мекендештерди, Түркиядагы мекендештердин атынан салам айтып, жаңы жыл менен куттуктайбыз. Өлкөбүзгө бейбутчулук, туруктуулук жана токчулук каалайбыз. Жалпы салам айтуу менен Кыргыз айымдар коому жана Беш бармак кафеси уюштурган кечеге келгендер жылуу маанайда болушту. Ырдап, бийлеп, чер жазып отурушту. Түзүлгөндүгүнө жарым жылдай болуп калган бул коом мигранттардын ар түрдүү көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берип келет. Биз жаңы жылдын астында ушу Анкара шаарында Кыргыз айымдары деген коом ачтык. Ошол коом бүгүн ушундай жашнакай кылып мекендештер үчүн жаңы жылдык кече уюштуруп жатабыз. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерде ийгилик, аман эсен мекениңиздерге кайтыңыздар, тапкан табыштарыңыздар жакшылыгыңыздарга жумшалсын. Баарыңыздарды дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Эски жылды артка таштап, жаңы жылдын алмашуусу ар келген мезгил сайын кайталанат. Мына ошондогу адамдардын аруу тилектери үмүт берип, келечекке карай жетелейт. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.